Саламатсыздарбы? Мына мону азыр гумус сөлжан жана биогумуска салганы баратам. Мынакей монун ичинде жана компоттон арткан мындай немелер да бар. Арбуздун кабыктары, коомдун кабыктары, банан бар бул жерде. Азыр гумуска муну салабыз. Муну жеген гумустар аябай жакшы сапаттуу болот. Немелери минералы көп болот, витаминдери көп болот. Аябай сапаттуу гумус чыгат. Мынакей бул жерде гумус, биогумус турат. Муну мондай кылып ачабыз дагы. Бул жакта дагы могу жерде туалетный бумага турат. Буну дагы жешет. Муну дагы ыргытпайбыз. Монча мусордун баарын эчке ыргытпайбыз. Ушуларга салып азыр монтип чөптөрүн кичине бияка тартып алабыз. Мына кичине ачып туруп бияка салабыз кичине. Буларды мынтип кайра жаап коебуз. Булар өзлөрү ичине кирип кетишет. Улам ушинтип кичинеден ачып бияктарын анан ар бир жагына салып кое беребиз. Үйдөгү отход мусорлорду эчке ыргытпайсыздар да ушинтип гумус баксаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн огородуңуздарга, жерлериңизге баксаңыздар болот. Кайра чөп менен жаап салабыз буларды. Kaç? Mana раз снимай вот это. Мынакей жамаат, мынакей карасаңыздар, могу урукту жеп салат, гумус жеп салат деп эле жазышат элдер, бирок могу урукту жебейт. Мынакей мына уруктан монтип өнүп келатат, көрдүңүздөрбү? Жебейт бул урукту. Мынакей мондай коондун немелерин салып койгондо бир угун жебей эле кайра коон өнүп келатат да. Бул эч качан уруктарды жебейт. Уруктарды жесе анда эч нерсе өспөй калмак. Эгер гумус эленгенден кийин курттар жүрсө, коркпой эле коюңуздар, алар эч качан жебейт. Кайра жаап салабыз. Бул жерин ачып туруп, азыр биз бул жерге туалетный бумаганы, туалет кагаздарын салабыз. Азыр берге туалет кагазын салабыз. Сари дал дейсизби?
Муну мен жазында ушундай эки эле жөөк помидор тиккем, гумустан салып туруп, астына ар бир көчөттүн астына гумустан салып туруп мынакей тиккем помидор, бирок муну көтөрсөк моундай болуп калды. Мындан да жакшыраак кылып көтөрүш керек болчу экен. Мынакей укмуш алды да, бир эки жөөктөн бир 10дон ашык чака уже алдык го дейм, дагы эле бышып атат. Бул жак болсо мынакей кичинекей эле жөөктүн аяктарына моундай болгарский перец тиккем. Бул болгарский перецтерге дагы гумус берген болчумун. Мынакей сон болуп бышып атат. Муну дагы бир жолу биз терип алганбыз. Кайра дагы чыгып атат мынтип. Терип алгандан кийинки бул мынакей. Бул терип алгандан кийин дагы монтип чыкты. Муну кулап калып турбайкы. Мынакей туугандар, ушул гумусту ушинтип агротумустарга колдонсоңуздар болот, жерге колдонсоңуздар болот. Ушунчалык жакшы түшүм берет. Түшүмү тим эле 3 эсе 4 эселеп берет. Эч кандай химиялык заттар жок. Үй бүлөңүздөргө дагы даамдуу нерсе жейсиздер. Гумус алып, гумус керек болсо мага кайрылыңыздар. Эленген гумус дагы бар, сөөлжан дагы бар. Мага кайрыла бериңиздер. Мынакей туугандар, бул малина полька көчөтү. Улам деген баладан сатып алганбыз. Былтыр ноябрь айында тиккем. Быйыл эле монтип алды малиналар. Мынакей кеп сачтады экен. Мынакей малиналар монтип алып бышып атат. Бул экинчи жолу терип атам. Таласта кичине кечирек болду, бирок мына моундай чоң сүйрү малиналар болот да. Буга дагы мен гумустун суусун берген буга. Буюрса эмки жылы будан да чоң болот деп ойлоп атам. Будан да түшүмү көп болот. Мынакей моундай малиналар. Мынакей. Nasıl iyi?